жөн эле жатып албастан ырызкы издеп аракет кылып аттыр, жан багуу парз деген ишке ашырып аттыр деген маани келип чыгат. Ошондуктан ошол өзүнүн жеринен бөтөн жерге чыгып, ошол жерде дагы өздүгүн жоготпой, ошол динин карманып, анан жанагы жан багуу парз дегенди аткарып аткан үчүн ошол силерге сүйүнүч деп айтат элем. Өтө алыс жолдо, алыс жерге келгенче канча чарчап калдык. Ошол жерге келип, ошол жерде да ушинтип адам өздүгүн жоготпой мешитке келип отурганыңар бул чындыгында өтө жакшы маселе. Аллах Таала, Кудай Таалам инсанды жаратып, ошол инсан ушул дүйнөдө бактылуу болуусун каалайт. Бардыгыбыз бакыт издейбиз. Ушул жака келгендердин бардыгы ар түрдүү иштейбиз. Бирибиз эрте келдик, бирибиз кеч келдик, бирибиз эрте менен бирибиз кечинде иштейбиз, бирок бардыгыбыздын эле бир тилегенибиз бактылуу болсок деген тилек, урматтуу бир тууганым. Буга эч бир адам каршы эмес. Адам бар бактылуу болгусу келет. Бирок ошол бакытты кантип издеп атабыз, кантип таап атабыз? Чындап эле бардыгыбыз бактылуу болуп атабызбы, жокпу? Же бактылуулуктун жолун таптыкпы, жокпу деген маселе, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала инсанды жаратты. Инсан, адам канткенде бактылуу болот дегендин формуласын, анын тартибин бизге көрсөтүп берди. Кээ бир адамдар ушул нерсеге акылы менен жетет, бирок бардыгы жетпей калат кээде. Кээде адам 70, 80, 100 жыл жашап жүрүп, ошол өмүр бою бактысыз болуп, бактылуу болуп өтүп кеткен учурларда кездешип калат. Адамдардын курсагы тоюп, адамдардын кийин бүтүн болгондон кийин дагы ошол бакыт таппай кыйналып жүрө берген бир туугандарды көп көрөбүз. Кээ бир учурда биз курсагы ток болуп, проблеманын баары түгөнүп бүтүп калса эле адам бактылуу болот деп ойлойбуз, бирок андай эмес экенин баарыбыз билип атабыз. Ошондуктан биз адам канткенде бактылуу болот деген суроону Курандын тартиби менен изилденге аракет кылып көрөбүз. Анткени андан башка жолдордун бардык адамды бактылуу кыла албайт. Биз баарыбыз билебиз, канткенде адам бактылуу болот, канткен адам өзүнүн досторду табат, кантип таасирдүү болот деген Дейл Карнеги же ошого окшогон башка бир чоң жанагыдай бир социологдор, илимпоздор өздөрү өмүрүнүн акырында бактылуу болбой калгандыгын бардыгыбыз билебиз. Ал киши асын өлүп алган. Ошон үчүн биз чындап эле жолун кандай кылсак бактылуу болобуз дегенге маани беришибиз керек. Албетте бул сөздүн бардыгын интернеттен башка жерден угуп жүрөбүз, көрүп билип жүрөбүз. Бирок адам жүзмө-жүз олтуруп, ошол сөздү сүйлөшүп, баарлашуу бул таптакыр өзүнчө башка маселе. Аллах Таала Курани Каримде адамдын бактылуу болуусун айтып келип баштаганда эле биринчи адамдын өмүрүндө эң кымбат нерсе убакыт, заман, анын өмүрү, жашоосу экендиги туурасында айткан. Курани Каримде вал аср, асырга, заманга, убакытка касам деп Кудай Таалам касам ичет. Анткени адамдын өмүрү, жашоосу ошол күндөрдөн турат, мүнөттөрдөн турат, секундтардан турат. Ар бир өтүп кеткен секунд, мүнөт кайра кайтып келбейт. Адамдын жаштыгы кайра кайтып келбейт. Демек адамдын бактылуу болуусу анын өмүрүнө, адамдын бактысыз болуусу дагы анын өмүрүн кандай иштеткенине келип такалат. Кээде биз күндөрдү, айларды, кээде жылдарды өткөзүп жиберебиз. Балдардан сурасам 6 жыл болду, 7 жыл болду, 15 жыл болду, ушул жерде 14 жыл болду, 3 жыл болду, 8 ай болду жүрүп атам деген сөздөрдү угуп атабыз да бардыгынан. Анан демек көрдүңөрбү, 16 жыл болгон дагы 16 кетет, ошондо 32 жыл болот. Дагы 38, 60 ошентип отуруп адамдын өмүрү кадимкидей эле кетип калат дагы, өмүрүнүн акырында эмне пайда келтирдим деген маселе. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде кайсы бир адамдын 2 күнү бүгүнү менен эртеңи окшош болсо, анда бул адамдын өмүрү зыянда дейт. Адамдын 2 күнү катарынан подряд окшош болуп кала турган болсо, анын 2-нчи күнү зыянда деп айтат. Ошондуктан өмүрүбүз зыянга кетпесин деп мына ушул маселени урматтуу бир тууган айткыбыз келип олтурат.